Мен баягы суроо берип аткандарымдын себептери да ушундан болуп жатат да. Бишкек шаардык сотунун ичиндеги тартипти, мисалы процесс учурунда тартип сактай албай атып, анан сыртындагыны кандай сактай аласыңар деп атабыз да. Ал үчүн баягы моралдык жактан дагы, физикалык жактан дагы даяр болуш керек. Андай болбосо кайдан эми? Приставтар кантип ошол тартипке келтире алат? Жанагындай митинг болуп атса, же болбосо башка ызы чуу иштер болуп атканда. Көрдүңүзбү? Сот процессинин ичинде турган тартипти сактай албайсызбы? Жада калсачы. Ошол үчүн сиздер баарына даяр болушуңуздар керек. Мен бекеринен суроо берген жокмун. А башка региондордо, район шаарларда барбы ушундай кемчиликтер? Албетте аракеттер жүргүзүш керек. Медербек Асанбекович менен дагы бул жөнүндө бир топ талкуу кылдык эле. А сиздер карашыңыздар керек. Карабасаңыздар болбойт. Кээ бир учурларда абдан күлкүлүү жагдайлар болуп атат да. Анан албетте бардык региондор боюнча приставтарга өзүңүздөр колго алгандан кийин анда көрөбүз. Азырынча менин оюмча даяр эмес. Мен көп жерлерди кыдырып жүргөндө мен ушул приставтарга да суроо бердим эле. Билишет, но жерде отурушпайбы баары тынч. Мыйзамдарын билишпей атпайбы такчы. Ошон үчүн жанагы окутуу жөнүндө суроолорду берип атабыз. Көп иштер бар да, ушул жагын карашыңыздар керек го деп ойлойм мен.